Урматтуу радио каармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз Бишкек шаарын Чүй облусун таза суу менен камсыздоо аракеттери тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктуруубузга Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Турак жай коммуналдык чарба, отун энергетикалык комплекси, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Ырыспай Аматов, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы курулуш жана инженердик инфраструктура департаментинин ичүүчү суу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Шайыргүл Орозбакиева, ошондой эле коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун санитария жана гигиена боюнча адиси Жылдыз Турдугулова катышууда. Жылдыз Ниязбековна, ушул коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу тарабынан ушул таза суу багытында сиздер кандай долбоорлорду ишке ашырып жатасыздар? Кайсы аймактарда иштеп жатасыздар? Угармандарга урматтуу радио угармандар, айылдарды инвестициялоо жана өнүктүрүү агентствосу калк арасында АРИС деп белгилүү уюм. Ушул агентство азыркы учурда ушул Кыргыз өкмөтүнүн министрлер кабинетинин тарабынан сунушталган жана суусу жок айылдарды ошо ичүүчү таза суу, коопсуз суу менен камсыз кылуу маселесин чечүүдө ошол Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен азыркы учурда Кыргызстандын Чүй, Ысык көл жана Ош 3 областында ишке ашып атат. Эгерде ошо Чүй областы тууралуу карап айтсак, азыркы учурда ушул долбоорго ошо министрлер кабинетинин алдында, Госстрой мекемесинин алдында ичүүчү суу жана сууларды агымдылоо департаментинин сунушу менен ошо Чүй облусу боюнча 27 подпроект деп коет, чакан долбоорлор. Ошол 27 чакан долбоорлордо 38 айыл камтылган. Ошол 38 айылдарда ушул ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу долбоору ишке ашырылат да. Ушул 25-жылдын ортосуна чейин. Анан ушул 38 айылда азыркы учурда 18 миңге жакын үй чарбалар жайгашкан. Ошол 18 миң үй чарбада ушу 90 миңден тегерегинде адамдар жашайт, айыл тургундар. Ушул азыркы күндө ушу долбоордун алкагында 17 чакан долбоордо, анын ичинде 30 айылда ушу долбоордун ичинде ошо ичүүчү суу системалары курулуп, реабилитацияланып ишке берилген, эксплуатацияга. Ал эми алдыда дагы бир 10 чакан долбоорубуз турат. Алар да буюрса ушу 25-жылга чейин курулуп аякталып, элге эксплуатацияга берилет да. Эми жалпысынан айтып кетсек, бул долбоордун негизги максаты ушу айылдарда айыл тургундарын ушу коопсуз, таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу. Жана ошо суу болгон жерде өнүгүү болот да. Анан сөзсүз түрдө ошо санитария жана гигиена деген маселеге да биздин долбоор аябай чоң көңүл бөлүп ошо иш чараларды өткөрөт. Ошол долбоордун алкагында ошо айыл тургундарына жаңы эле аталып өткөн сууга сарамжалдуу мамиле, үнөмдү колдонуу жана өздүк гигиенаны ушу кичинекей төрөлгөн баладан баштап ушу улуу карыя адамдарга чейин ушу гигиенаны таза сактап, ушу суу менен ден соолукту чыңдап жашоо дегенге багыт берет да. Ошол долбоордун алкагында окуулар, маалыматтар бизде уюштурулуп, эл менен тыгыз иш жүргүзүлөт. Жана долбоордо ошо 38 айылда жайгашкан дагы мектептер бар. Ошол мектептер дагы түздөн түз ошо пилоттук сынамкы этапка кирип, ошо долбоордун азыркы учурда ошо мектепте окуучулары жана мугалимдерге санитария, суу жана суу, санитария, гигиена мектепте деген атайын методологиялар иштелип чыккан, интерактивдүү. Ошол методологиялардын алкагында ошо балдар менен кантип иштеш керек, кантип туура жашоого суунун мааниси, санитариянын мааниси, гигиена, өздүк гигиенанын мааниси тууралуу окууларды жүргүзүп келебиз. Жана ошондой эле ошо үй чарбалар менен ар бир үй чарбага кирип, ушул долбоордун алкагында суу үйдө ичүүчү суу короого эле киргизип койбостон, сууну үйдүн ичине дагы киргизип, ошол үйдө дагы санитардык шарттарды жакшыртып, ошо шаардагыдай эле шартты айыл жергесинде да түзүп, ыңгайлуу жашаса болот деген ошо чакырык менен элдерге маалымат, окууларды жүргүзөбүз. Жана ошо сууну баягы үнөмдүү, сарамжалдуу кантип пайдаланабыз? Бул
жогоруда аталгандай ошо суу эсептегич приборлору атайын орнотулат. Ушу долбоордун алкагында долбоор тарабынан 70% сатылып берет, ал эми 30% болсо жергиликтүү калк ошо өзүн өзү башкаруу органдары менен өздөрү финансылык каражаттарды таап сатып алат да. Ошону менен 100% ар бир айылдарда ушу долбоор иштеп аткан. Баардыгы түзмө түз ошо прибор аркылуу сууга туташтырылып, анан сууга дагы баягы сетти биз товар катары колдонуп атпайбызбы, буга канча колдонсок ошончо тыйын акчасын төлөйбүз деп. И сууга дагы ошондой мамиле. Канча эл пайдаланса, ошого жараша суу өздөрүнүн тарифтерин, өзүнүн ыкмалары бар. Алар боюнча да окуулар жүргүзүлөт. Ошол тарифтерди бекитип, бери антимонополия менен бекитип, анан кийин ошол бир жыл ичинде элдер суунун акысын төлөшөт да. Эми суу акы дегенде бул жерде суу негизинен бекер да. Бул суу акы негизи ошо источник деп коет, булактан баштап ошо кайсы жактан келсе, ошо айылдан ар бир үйгө киргенге чейинки атайын системаны иштетүү, эксплуатацияга кеткен чыгымдардын эмесин төлөйт да, баасын төлөшөт. Эми ошол туруктуу деңгээлде кантип иштеп кетиш керек боюнча ошо долбоордо дагы көп иш чаралар каралган. Ошол айыл өкмөттөрүнүн алдында муниципалдык суу ишканалары түзүлүп, ошол суу ишканалары туруктуу деңгээлде долбоор аяктагандан кийин система өкмөткө берилет. Ал эми өкмөт өз учурунда ошол мекемеге өткөрүп берет дагы. Ошол кийин иштин баардыгын муниципалдык мекемелер алып кетет да. То есть ошону эксплуатацияны туура жүргүзүү, эгерде кайсы бир жерлери бузулуп же бир оңдоп түзөө иштери керек болсо, ошолорду баарын оңдоп түзөп иштетет. Жана жыл сайын конуштар көбөйөт, айылдар жергесинде дагы ошол конуштарды дагы ошол суу түтүктөрү кошуп, андан ары элди суу менен камсыз кылып алып кетет да. Эми дагы ошо долбоордун алкагында ошо мектептер жөнүндө атап өттүм. Ошо мектептерден окуу жана маалыматтардан тышкары дагы санитардык ички курулмалар. Буга чейин баардык мектептер, көп мектептер Союз убагында курулган. Ошол мектептерде ички ажатканалар, туалеттер, кол жуугучтар иштеген. Кийин алар иштен чыккан абалда турат көптөрү. Ошол мектептердин ички санитардык курулмаларын толук жанагындай реабилитациядан өткөрүп, пайдаланууга өткөрүп берип атабыз. Эмне үчүн? Себеби бала төрөлгөндөн баштап үйдөн тарбия алат, анан чоңойгондо мектепке келет. Ошол мектептен нулевой класстан баштап 11 класска чейин ошол мектепте буларга жанагындай жеткиликтүүлүктү камсыздап беребиз. Таза сууга, ичүүчү сууга жана санитардык жана ажатканаларга, кол жуугучтарга. Ошолордун баардыгын азыркы учурда өткөрүп берип атабыз. Жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана билим берүү министрлиги тарабынан ошол сүйлөшүүлөр, маектер жүрүп атат. Ошол курулмаларды дагы туруктуу колдонуп эксплуатациядан өтүш үчүн ал жака дагы өзүнүн атайын бир өлчөм чыгашалары болот, чыгымдары. Ошол чыгымдарды дагы жергиликтүү бюджеттен болобу же башка сырттан тартылып келген каражаттар болобу, мектеп директорлорунун ошолорду таап туруктуу деңгээлде иштеп, ошо балдарга канча бир жылга чейин дагы ошону кызмат көрсөтүш керек да. Бул багытта иштеп атабыз. Анан долбоордо дагы ушул таза сууну коопсуздугун көзөмөлдөөчү мамлекеттик орган бул СЭС, санэпидем станциялар жайгашкан ошол райондордо. Ошол райондордо жайгашкан СЭСтердин дагы биз пилоттук пилотный кылып долбоорго камтып, аларга дагы ушул суунун тазалыгын убагында, учурунда текшерип туруш үчүн атайын лабораториялык жабдуулар менен, компьютер оборудование жана ушундай керектүү шаймандар менен долбоордун алкагында дагы камсыздап беребиз. Бүгүнкү учурда Чүй облусунда 8 райондук СЭС жайгашса, ошо 8 райондо анын ичинен 5 районго ошол атайын шаймандар алып берилген. Ал эми 3-өө мына жакынкы арада тендерлер жүргүзүлүп, буюрса дагы алып беребиз да. Ошондо быйыл ошол сиздердин долбоордун алкагында Чүй облусунда канча айыл таза суу менен камсыз болот жылдын аягына чейин? Быйыл азыркы учурда 8 айылда 8 подпроект дейли. Ошо 8 подпроектте азыр курулуш иштери жүрүп атат.
эти подпроективте ПСД деп коечу, проектно-сметная документация дайындалып бүтүп атат. Ошону менен ошондо 17 10 болуп, ушу 27 подпроект болуп камсыздалып атат 24 жылдын аягына чейин. Маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы 346 айылда таза суу тутуму тартып жок экен да. Анан Шайгүл Галиевна бул айылдарды таза суу менен камсыздоо багытында сиздердин департамент тарабынан кандай иштер алып барылып жатат? Биз департамент тарабынан эми тышкы инвестиция тартуу иштери жүргүзүлүп атат. Мына азыр токтолуп кеткендей бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан 95 айыл 3 областты камтыган Ош, Чүй, Ысык Көл облустары болот. Ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан 25 айыл камтылган Жалал Абад облусу боюнча. Андан кийин Ислам өнүктүрүү банкы жана Сауд өнүктүрүү банкы тарабынан 60 миллион сом АКШ долларына Баткен жана Талас облустарынын айылдары камтылууда. Баткенде 44 айыл, Таласта 17 айыл. Эми ушул айылдарда уже долбоорлоо сметалык иш кагаздары бүтүрүлүп, курулуш иштери башталып, анын ичинен Жаштык жана Максат айылында курулуш иштери бүтүрүлдү. Ошондой эле башка Азия өнүктүрүү банкы тарабынан курулуш иштери жүрүп жатат. Нарын облусу боюнча 43 айыл камтылган, 28 айылда эме толугу менен долбоорлоо сметалык иш кагаздары бүтүрүлүп, азыр курулуш иштери уже башталууда. Башталып, эми 28 айыл бүтсө, андан кийин 15 айылдын долбоорлоо сметалык иш кагаздарын даярдоо иштери каралууда. Ошондой эле башка айылдарды деле биз камтыго Евразийский фонд стабилизации развития боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Анын где-то 25-26 айылдары эки кара суу жана өзгө айылдары камтылат. Бирок бул уже намечаемый проект боло турган. Ошондой эле Корея Республикасы тарабынан да 15 айыл камтууга эме даярдалып атат да, долбоор. Ал боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Ооба, жакында эле ошол Кореядан атайын делегация келип, ошол Чүй облусун кыдырып жаткандыгы белгилүү болду эле. Ошол кандай чечимдер кабыл алынды? Алар болсо келип, мына айылдарга барып, суунун анализин алып, Кыргызстанда суулар таза экен деген чечимдерде келди. Бирок бизде куруш керек да суу системасын. Анан алар болсо предлагать этип атат, что мындай чакан, допустим, Бишкектин тегерегинде где-то Новопавловка, Байнантоновка дегендей айылдар бир проект. И ошондой эле дагы Жайыл районундагы айылдарды ошондой камтып биз тараптан сунуш киргизилип атат да. И ошондой эле Жалал Абад облусунун айылдары тоже Сузак району жакын жайгашкан. Эмне үчүн десе, кийин мына тейлөө жагы оңоюраак болот да. Алар жакта Кореяда ошондой экен да. Например, Кореяда Сеул шаары где-то 10 миллион калк именно Ханга деген дарыядан ичет экен. Аны тазалап, ичкенге эметпейт, бирок полностью жуунганга там техника жагынан бүт барып камсыздалат. И суулары таза. Биздики мына природа боюнча эле суулары таптаза. Республикада ошону мына мен дагы эле айтып кетчү нерсе, мына токтолуп кетишпеди. Чындыгында эл тарабынан мындай сарамжалдуу пайдаланыш керек. Счетчик коюлуш керек. Мына азыркы долбоорлордо, конечно, счетчик орнотуу пландалууда, мурдакы водопроводдордо жок да. Все равно эл тарабынан да сарамжалдуу пайдаланып эметиш керек. Дагы мен кошумча айтып элем, азыр муниципальный предприятие түзүлүп атат деп атпайбы? Менин оюмча, таза суу департаментинин сунушу мамлекет тарабынан мамлекеттик ишкана түзүш керек да. Эмне үчүн десе, мына сууну куруп берет, анан эле сууга псоко мындай суу сиңип кеткендей болуп атат да. Эмне үчүн десе, айыл жергесинде мына азыр муниципальный предприятие түзүлүп атат. Бирок мурда болсо сельское общественное объединение потребителей питьевой воды деген түзүлгөн да. Ичүүчү суу менен камсыздоонун бирикмелери да. Бирок айыл жергесинде мына специалисттер жок. Тейлөө тетиктери жок. Ошентип анан баягы куруп берген суу түтүктөрү мындай иштен чыгып кетип атат да. Ошон үчүн биз департамент тарабынан эми сунуштап атабыз, мындай мамлекеттик деңгээлде түзүш керек. Ар бир райондо илгеркидей болчу.
мындай техникалык жактан мындай тейлөө, аны сууну контролдоо, даже лаборатория уюштурса болот. Мурда анын баары бар эмес беле. Эми ошонун баарын кайрадан жандандыруу керек да. Мына жакында эле форум өттү. Мына донорлор барып колдоп атат. Эми мамлекет тарабынан дагы мен ойлойм, чоң колдоо болот. Ошондой ишкана түзүш керек. Бул таза суу маселесине негизи мен билгенинден эле бир 97-жылдан бери мындай өзгөчө көңүл бурулуп, бир катар айылдарга таза суу алып тургай чыкканда, бирок тилекке каршы ошол айылдарда азыр кайра таза суу жок. Сиз айтып өткөндөй жана суу түтүктөрү бузулган да, анан бүгүнкү күндө ошол курулуп жаткан жанагы атайын бир долбоорлорду ишке ашырууда бул сапатына кандай көңүл бөлүнүп жатат? Эми ар бир долбоордо сапатына технологиялар бар. Республикалык бюджеттен деле арис аркылуу курулуп атат. Атай адистер көзөмөлдөйт. Анан курулуш мекемелери мындай добросовестно куруп, жакшы материалдарды пайдаланып, ошентип тапшырса, конечно, жакшы болот эле. Эми ал жагынан контроль жүргүзүлүп атат. Эми на местном уровне деле болуп атат. Арис тарабынан, биз тарабынан деле болуп атат. Жылдыз Ниязбековна кошумча. Ошо курулуш сапаты, суунун сапаты боюнча да кошумчалай кетсем, курулуш учурунда ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан дагы ошол суунун курулушун технический надзор жүргүзүш үчүн өздөрү да атайын өздөрүнүн местный инженерлерин дайындап, дайындашат. Ошол адамдар курулуш ишинде долбоордун инженери, арис тарабынан дайындалган жана подрядная компаниялар, курулуш мекемелери куруп аткан инженерлер менен биргеликте ошо ар бир чакырым, ар бир куруп аткан чакырымдарда ошол жерде барып көзөмөлдөп турушат. Жана ар бир ошол долбоорго катышкан айылдарда водный комитет деп коет. Ал жерге ошо айылдарда активдүү адамдар комитетке мүчө болуп, аларда көзөмөл жүргүзөт. Убактыңыздарды бөлүп маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Программабызга Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Турак жай коммуналдык чарба, отун энергетикалык комплекси, транспорт коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов, архитектура, курулуш жана Турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы курулуш жана инженердик инфраструктура департаментинин ИЧЧУсу менен камсыздоону жана саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү башкармалыгынын бөлүм башчысы Шайыргүл Орозбакиева, ошондой эле коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун санитария жана гигиена боюнча адиси Жылдыз Турдукулова катышып, суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнур Асманбекова алып бардым. Режиссердик пультта Бакташ Рахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Алтынай Сарыбаева чагылдырды. Саламатта болуңуздар.